Ертең 10 жылдық, 20 жылдық ең өпкөсікті жаллап аттықтар. Арашанда президент туылған айылда мен жашадым 3 жыл. Анан жанагы төк макындар бар, ошолордун бирөө бар, атын унутуп калдым, ошо Арашандыр. Алы да Азамат Болгонбаев. 10 жылдыгы болуп калды, мен карап отурам школ жаныбызда. Чыгып бизге 10 жыл болду, биз мектепке подарка берелик деп 3 баскетболный мяч беришти. Ыраазылык айтып, анан ошол жерден бир чай ичип анан тарап кетишти. Эртеси эле бияка келсем, ЗАГС кетип атыптыр. Ана бул эмне ЗАГС эмес дейт. Бул дейт 20 жылдыкка келген балдар дейт, бири-бирине жарышып, кимдин кыйын машинеси бар деп, ошолор ар бир машинеси менен кетип атат дейт. Көрсө бизде ушундай экен. 20 жылдык бул риялардын параты болуп кетти бизде. Кожо көрсүндүн параты болуп кетти. Кыздар ошо бирөөнүн шакегин сурап, саатын сурап, дагы бир некелерин сурап кийип алып келет. Элдерге көрүнүп, эми түзүк элекен, ери түзүк экен деп айтат. Илгери бир тракторчу Бишкекке барыптыр. Башкекке барып, тракторчулардын курсу бар да, сенде эмеси. Анан жа баняга жакшылап түшүп, костюмдарды кийип, галстук тагып, анан жемпетке барып, бир кыздар менен бир сүйлөшөйүн. Мен дагы бир городской болуп, шаардык болуп, деп бир кыз менен таанышып, ресторанга чакырып, деп анан пут алмаштырып, культурный болуп, вилка менен тамак жебасыз, анан кийин кыз сурап калыптыр. Ака, сиз тракторчусузбу деп. Мен тракторчу кыжалат болуп, бу атаңызды ураган кыз каяктан билип алды. Костюмун карайт, эмеш путтар туплу бүт бар жайында. Анан каяктан билдим десе, о тырмагы тыгылып калган майлардан деп. Тырмагында тыгылып калган майлардан о тракторчу экени билинип турат да тууганым. Эми ол май айып эмес. Ошол сыяктуу жасанып келип бирөөнүн шакегин башка менен, бу сенин бешенеңдеги быдыштар менен тырыштар. Бу көзүңдөгү тор менен кайгы менен капа. Мен күнүгө арагычы эриң уруп аткандагы сенин портретиңде көрүнүп турбайбы? Оякта бир оруска кулдай болуп, итин багып, ички итке бер деген ички союп алып өзүң жеп алып жүргөнүң. Кийип аткан китайский шымың сени ким экенин айтып турбайбы? Сен арам оокат жеп атасың. Сен адамда таң калтырам деп өзүң кыйнап атасың. Аны кимге кереги бар сеники? Жашап аткан үйүң заг өтөт. Катта үй салгансың 8ге 10 кылып, залың жизнь жылыган эмес. Муздак. Өзүң чоң үй салып, бияка временка ташакка чыгып кеткенсиң. Өзүң, балаң, кызың, катының бардыгың бир бөлмөдө уктайсың. Саат 12де бир көмүр салат, 3-тө өчүп калат, эртең менен сууң тоңуп калат. Анан ондой ЗАГСты, ондой 20 жылдык эмне кыласың? Токтотуш керек ошону.